Мен 5 убакыт намаз окуйм. Бирок окуп жатканымда ар дайым эле уйкум келип, жүрөгүм кысыла берет, эмне кылсам болот дейт. Ан сайын намазды кычашып көбүрөөк окусаңыз барып жок болуп кетет. Бул шайтан ушундай кылат, эми баштаганда оюңа бир неке келет да. Намаз уйкусу келгендер, урматтуу бир тууган, кайра окуй бериш керек да. Анан шайтан үмүт үзүлөт. Шайтан эч убакта сразу адам өлтүр дебейт. Намаз окубай койбо дебейт. Уйкутуп, чарчатып, анан окуй берсең болот. Куптанды үйгө барганда окуйун десең, уктап алып окусаң жакшы окуйсуң дейт. Анан турсаң Багдадты пешин болоюн деп калган болот. Шайтан ушинтип жакшы жактардан кирип келет да, жаман жактан келбейт. Эми студент окутайын десең, талабага стипендия берейин десең, 70ти кылсаң, анан аялың келип айтат же күйөөң келип айтат, койчу 50-ни кылсаң деле болот, 50 деле көп болот да. Андан көрө ушуну биз оны Ямайкага барып келебиз, мисалы үчүн. Алла Пугачеванын кошунасы дача сатып ошону алабыз барып алып деп бир некелерди сүйлөйт да, ошентип отуруп азгырылып кетесиң да. Ошон үчүн ушундай болгон учурда аузу биллахи минеш шайтанир ражим деп туруп сол жака түкүрүш керек. Түфү ырымы кылып. Мындай чоң түкүрбөш керек. Бул шайтан азгырыгы деген сөз.